1 октябрда Кыргызстанда пенсиянын кезектеги көбөйүүсү болот. Өкмөттүн басма сөз кызматы 24 сентябрда билдиргендей, пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексия болгондон кийин жалпы орточо өлчөмү 6248 сом болот. Бул азыркыдан 8%га же 455 сомго көп. Жогорулоо ар бир пенсионердин пенсиясынын өлчөмүнө жараша болот. Буга чейин пенсия 2020 орточо 360 сомго, 2019 жылы 328 сомго, 2018 жылы 378 сомго көбөйгөн болчу. 2017 жылы өкмөт жыл сайын күзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен пенсионерлердин жашоосуна керектүү 1 айлык минимум 4785 сом деп эсептелген. Ош шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы жана мамлекеттик тил күнүнүн 32 жылдыгына карата Ак таңдай аталышындагы республикалык айтыш өткөрүлдү. Ага катышуу үчүн 20 жуптан 40 акын ат салышып, 16сы финалга жолдомо алышкан. Алардын ичинен 2 казакстандык төкмө акындар. Баш байгеге коюлган алтын комуз сыйлыгынын демөөрчүсү жана автору Ниязбек Айбашев бул жолку 2 алтын жалатылган өр комузга демөөрчүлүк кылган. Алардын бирин Сулаймантоо тарыхый археологиялык музей комплексине өткөрүлүп берилди. Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн акындардын айтышы 2 күнгө уланды. Ага алтын комуздан сырткары байге фондуна президенттик фонддон 500 000 сом бөлүнгөн. Айтыштын финалында алтын комузду төкмө акын Баян Ахматов жеңип алган. Ага кошумча 80 000 сомдук акчалай сыйлык ыйгарылып, ал эми калган 1, 2 жана 3 орунду ээлегендер да акчалай сыйлыктарга ээ болушкан. Ак таңдай теледолборуна 20 жыл. Biz ушул төкмөлүк өнөрдү элибизде өрчүтсөк деп далай кызматтарды кылдык. 27 жыл болду Ак таңдайдын өзүн негизделгендечи. Анан ошол эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын арнап, Ак таңдайдын 20 жылдыгын арнап, бүгүнкү тил күнүнө Ош шаар майрамын утурлай ушундай бир чоң мааракеде айтыш өтүп атат. Ал эми айтыш алтын комуз деген бул негизги максаты. Алтын комуз бул 2015 жылы Кыргыздын мыкты чыгаан инсандардын бири меценат Ниязбек Айбашев. Ушул мен бир колдоп Кыргыздын комузун бир дүйнөгө даңазаласак, акындар бир аздектеп алып жүрсө деп алтын комуз коюп 32 акын айтышып, баш байгени кыргыз эл акыны Козкеев алган. Ал эми бул сапар биз 2 алтын комуз койдук. Берекелі кала экенин көзүм көрдү. Жалпы көптөн эстейтин едим. Осы Кыргызга барсаң, Ошка бармай, Ошка сокпай кетпеу керек деп. Сонымен биздин Бөрбай Оразымбетов устазымыз арнайы осы айтысқа алып келді бізді. Ақындарды көрдік, өте сөздері сондай саптауы жақсы. Бүгін енді тәуелсіздікке 30 жыл деп, тіл мизамы деп әдемі айтыс өткізіп жатыр.